Бүгүн Чолпон Ата шаарындагы ат майданда ат оюндарынын 4 түрү боюнча мелдеш өткөрүлүп жатат. Азыр бышты жорго мелдеши өткөрүлүүдө. Бул оюнга жалпысынан 27 баш ат мелдешке катышып жатат. Ал эми оюндун жалпы байге фонду 700 000 сомду түзүүдө. Ат майданда 6000 метрге чуркоо үчүн 3 жаштагы бышты жорголор оюн талаасында кезгилди. Аларды башкарган адамдар чоң даярдык менен келишкен. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген көрүүчүлөр бышты жорго салуу мелдешинде көп болду. Арасында чет элден келген коноктор кыргыз оюндарын таңыркоо менен байкап турду. Бышты жорго салыш оюнун көрдүк, абдан жогорку деңгээлде өтүп, Кыргызстанда бул илгертен бери калаткан каада салтыбыз. Булду деген балдар, жаш балдарды аттын жалында жүрүшкө, ойнонушкө, кыргызды сактап калышка, коргоого үйрөтөт. Бул жогорку деңгээлде өттү. Бышты жорго салуу улуттук ат жабыш Кыргыз элинин эң байыркы кызыктуу спорт оюну. Байыртадан ат жабыштар ар кандай элдик майрамдарда, тойлордо өткөрүлгөн. Ага алыска аралыкта чарчабаган, шамдагай, чыдамкай күлүктөр тандалган. Бул оюндарга да күлүктөр чыгып, мелдештин башында эле жеңүүчүлүккө талапкер бышты жорголор чыга келди. Ошол эртең менен саат 5 унутпай чыгабыз. Кечинде ошолда саат 6-да кечинде чыгабыз. Ошолда чыгып аттарды кандуу суйтуп жүрөбүз, ошолдарды витаминди алабыз, постоянно ошол аттарга чөп, бедең жакшы чөптөр алабыз буларга. Ошол канча 2 жыл болду. Ошол ат менен жүрүп, ошол таптап, Аллага шүгүр. Ошентип ат майданды 4 тегеренип, жеңүүчү бышты жорголор аныкталды. 14-чү номердеги каймана аты Победа деп аталган күлүк ата-андаштарын бир кыйла артта калтырып жеңүүчү болду. Аны 15 жаштагы Кутман Камчыбек уулу атасы менен тапка келтирип, мелдешке чыккан. Көтөсүз жеңүүчү аталган өспүрүм 300 000 сом утуп алды. Ат таптаганы көп эле болду. Ат өзүбүздүкү 3 жашта бышты. Тайынан бери чабылып келет. Аттын өзүнүн аты Победа. Атактуу патрондун кызы. Сезимдер жакшы. Аябай сүйүнүп турам биринчи келгениме. Алтын медалды Ысык көлдүн тургуну ээлесе, күмүш медалды Чүй облусунун тургуну Бекжан Керимкулов ээледи. Ал өзүнүн күлүгү менен 200 000 сом утуп алды. Ат деген өзүмдүк эмес, мен аяктын иштейм. Искендерден байкенки Покровкадан Чүйдүн атын чаптык. Биринчиге эле ниет коюп келгенбиз. Буга чейин аттарды чалып эле келген. Байгеде жүрчү, жакшы аттардын бири болчу. Бул оюнду 3-чү орунду камсыздаган Нарын облусунун 6-чы номердеги катышуучусуна 120 000 сом ыйгарылды. Ал эми 4-чү орунга 80 000 сом берилди. Бышты жорго салуу мелдешине катышуу үчүн саяпкерлер жылкысын 2 жылдан ашык даярдап, күлүктөрүн тапка келтирди. Адыл Акжулулу, Элеман Акбаев, жаңылыктар, Чолпон Ата шаары.